Сузак районунда массалык түрдө ууланган жарандар катталды. Беговат айылында 100дөн ашык тургун ууланып, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылган. Алардын арасынан 14 адам жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. Тургундар 3 күн мурда айылда болуп өткөн тойдо союлган жылкынын этинен ууланып калганын айтууда. Мен иштеп отурганымда шу кечбай чыйрыгып калдым да. Шунду билип калдым да. Шундон нете болдум dedi. Кечеси мен калтырап чыйрыгып ооруп чыктым да. Keçe kayırılgan, banisa kelip, vrachka uçurap, buna nazначение kıldı, bana ükkel olutam, keçe başladı. Normal, yani sekin oңol otam da. Понедельник ыстымаладым, эртеменен чыйрыгып аттым, анан обедке барып 39 болуп кетти температура. Жууп сурап саат 2-лерде кеткенмин. Анан түн ичинде ушундай болуп турмун. Өзүм билбей калыпмын. Анан айласыз келип жаттым, эми үйдөн деле печенье алсам болмок. Айла жоктон ушунча жыгылып тыгылып атканыман келдим. Беговат айылында 10 октябрда болуп өткөн тойдон кийин адамдардын массалык түрдө ууланып калуусу байкалган. Мындан улам 11 октябрдан бери дарыгерге кайрылгандардын саны суюла элек. Ооруканага жаткырылгандардын арасында жаш балдар жана уулгайган адамдар бар. Учурда алардын абалы орто оор деп бааланууда. 11 күнү понедельниктен булар кайрылышты баштаган. Понедельник күнү булар биринчи немеге ГСУга кайрылышкан. Анан кечки маал менин дежурный врачым келгенде саат 5-тен тарта буяка келишти баштаган. Тойду эртеси күнү кайрылышты башташкан да. Кече 6-оосун жаткырдык. Бүгүнкү күнгө 8 больной жатып атат. Бардык биздин бөлүмдө азыр 14 больной жатып турат. Больнойларды абалына карап, үйдө дарыласа боло тургандарды жардам көргөзүп, үйүнө кетирип атабыз. Жата тургандарды жаткырып атабыз. Бирок өтө оор абалдагысы жок, орточо оорлуктагылар айла жок, жаткырып калып атабыз. Көзөмөл болуп атат. Азырынча жарандардын эмнеден ууланганы лабораториядан так тастыктала элек. Дасторконго коюлган тамак аштардан жана жылкы этинен тиешелүү анализдер алынган. Жылкы союлганда бир күн мурун бышырып, андан кийин жана элге таркатат эмеспи. Бул жерде да ошол сактаганда эрежелерди туура сактап койгон болушу мүмкүн. Ошондон жанагы кандайдыр бир туура эмес сакталуунун натыйжасында ушул эме алып келди деген божомолдор бар. Бүгүнкү күндө бүт тиешелүү анализдер алынды. Жанагы ооруган бетаттардан изилдөөлөр жүргүзүлөт. Ошонун жыйынтыгы боюнча дагы тактап иш-аларды жүргүзөбүз. 10 октябрда аталган айылдын тургуну үйүнө жана уулуна той берген. Анда 3 кой жана 1 жылкы союлган. Тойго Беговат айылынын тургундары жана анын туугандары катышкан. 9 күнү согум сойду болду. 10 күнү эл чакырдык. 9 эркелер чакырдык, 12ге аялдар чакырдык. Ундан кийин 3-4лерге өзүм үйүмдөгүлөр чыкты. Эми немеден болду билмем. Хаммамыз едик, иштик, элге берген окатты едик, көштү едик, шорбаны иштик. 3-тө пишти, 11-12де эт салдык, сандыкка салдык. Кыргыз үйгө салдык, уш кыргыз үй турат. Соктадык, ичинде элге окшогуна соктадык. Уш эт таркаттык, шорпосын бербедик. Кой шорпо бердик элге. Эми унчалык ат көч жебегенде берди андай эле. Ошон үчүн өзүм жедим мен. Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө уулануу болуп катталып, тергөө иштери жүрүүдө. Той өткөргөн жана барган жарандардын иштери тергөөнүн негизинде аныкталат. Деген менен тургундар медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартышкан. Ал тойго келген жарандарга 9 октябрь күнү союлган жылкынын эти тартылган. Бул тойго катышкан 100дөн ашуун жаран 11 октябрдан баштап ушул күнгө чейин дарыгерлерге кайрылышкан. Алардын ичинде жаш өспүрүмдөр дагы бар. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине уулануу болуп катталып, азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Облустун аймагында жыл баштан бери мындай массалык уулануу катталган эместигин адистер айтышат. Акыркы рет Аксы районунда март айында ичимдикке ууланып 20дай адам ооруканага кайрылган. Алардын 6 көз жумган болчу. Ал эми Беговат айылында орун алган адамдардын уулануусу боюнча экспертизанын жыйынтыгы 3 күндөн кийин белгилүү болмокчу. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматсаков, Регион.